Теңир Мусага мындай деди: Мен Исраил уулдарынын наалыганын уктум. Аларга мындай деп айт: кечинде эт жейсиңер, эртең менен нанга тоесуңар. Менин силердин Кудай теңириңер экенимди ошондо билесиңер. Кечинде бөдөнөлөр учуп келип, кошуунду каптады. Ал эми эртең менен кошуундун тегерегине шүүдүрүм түштү. Шүүдүрүм бууланып кетери менен жердин бетин кыруу каптагансып, чөлдө даңга окшогон майда нерселер калды. Исраил уулдары аны көргөндө бири-биринен бул эмне деп сурашты. Анткени алар анын эмне экенин билишчү эмес. Ошондо Муса аларга мындай деди: Бул Теңирдин силерге жегенге берген наны. Теңир силерге мындай буйрук берди: ар кимиңер жешиңерге жараша жыйнагыла. Ар ким өз чатырында жашаган кишинин санына жараша киши башына бир гомордон жыйнасын. Исраил уулдары ошондой кылышты. Бири көп, бири аз жыйнады. Жыйнагандарын гамор менен ченешти. Көп жыйнагандыкы ашып калган жок, аз жыйнагандыкы жетпей калган жок. Ар ким жешине жараша жыйнады. Муса аларга: Жыйнагандарыңардан эртең мененки калтырбагыла деди. Бирок алар Мусанын айтканын угушпады. Кээ бирөөлөрү жыйнагандарынан эртең мененкиге калтырып коюшту. Бирок анысы курттап сасып кетти. Ошондо Мусанын аларга ачуусу келди. Алар күндө эртең менен жешине жараша жыйнашчу. Күн ысыганда ал эрип кетчү. 6-чы күнү алар нанды 2 эсе көп жыйнашты. Киши башына 2 гамордон. Муну жамаат башчылары Мусага айтып келишти. Муса аларга мындай деди: Теңир мындай деди: Эртең дем алыш, Теңирдин ыйык ишенбесе. Бышыра турганыңарды бүгүн бышырып алгыла, ал эми артып калгандарын эртеңкиге сактап койгула. Алар Муса айткандай кылып, артып калгандарын эртең мененкиге калтырып коюшту. Ал сасыган да жок, курттаган да жок. Муса аларга: Муну бүгүн жегиле, анткени бүгүн Кудайдын ишенбесе. Бүгүн муну талаадан таппайсыңар. Аны 6 күн жыйнагыла. Ал эми 7-чү күн ишенбе. Бул күнү ал болбойт деди. Кээ бирөөлөр 7-чү күнү жыйнаганы чыгышты, бирок эч нерсе таба алышкан жок. Ошондо Теңир Мусага мындай деди: Качанкыга чейин менин осуяттарым менен мыйзамдарымды аткарбайсыңар? Эсиңерден чыкпасын, ишембини силерге Теңир берди. Ошон үчүн ал силерге 6-чы күнү 2 күндүк нан берип жатат. Ишемби күнү ар ким өз үйүндө болсун, эч ким өз үйүнөн чыкпасын. Ошентип эл 7-чү күнү эс алды. Исраил эли бул нанды манна деп атады. Ал нандын өңү кориандр уругундай аппак, даамы бал кошулгандандай эле. Муса аларга мындай деди: Теңир мындай деп буйруду: Укум тукумуңарга сактап коюу үчүн бир идишке 1 гамор манна толтургула. Силерди Мисирден алып чыккандан кийин мен силерди чөлдө кандай нан менен азыктандырганымды алар көрүшсүн. Ана Муса Арунга мындай деди: Бир идиш алып, ага 1 гамор манна толтур да, укум тукумуңарга сактап коюу үчүн аны Теңирдин алдына кой. Теңир Мусага буйругандай, Арун аны сактап коюу үчүн келишим сандыгынын алдына алып барып койду. Исраил уулдары өздөрү жашай турган жерге жеткиче маннаны 40 жыл жешти. Алар Канаан жеринин чек арасына келгенге чейин манна жешти. Гамор болсо Эйпанын 1/10.